3 адамдын бирин УЗИге тартсаң, жировой гепатоз бар деп айтат да. Май басып кетти, демек майды биз рациондон алып салыш керек деген туура эмес түшүнүктөр бар да. Майды алып салуу кереги жок. Бул өтө туура эмес түшүнүк. Себеби май керек бизге. Биздин рационубузда май болуш керек. Бирок ошол майды кантип тандоо керек? Кайсы майды жешибиз керек? Биздин дагы бир ашыкча салмактын себеби бул транс майдын көп болуп кетиши да, тамак аштын арасында. Транс майлар булар кайсылар? Бул кадимки эле биз супермаркеттен алып жеп аткан маргариндер, выпечкаларды жасайбыз. Ошол эле составында, выпечкалардын составында бар булар. Ар кандай зыяндуу соустар, кетчуп, майонез, ушулардын баарында транс майлар бар. Биз кадимки эле колдонуп аткан азыр суу майлар, рафинатталган, ушулар дагы өтө зыяндуу майларга кирет да азыркы учурда. Себеби булар баягы рафинатталып атканда, обработка кылып атканда гексан деген зат менен, ошонун жардамы менен тазартылат да. А бул гексан кадимки эле нефтинин составындагы зат экен да.